аялдарды тажаткан 4 эркек. Биринчиси, аялдар тажап чыдап көтөрө албаган эркек бул жалкоо эркек. Жалкоолугунан ал ушунчалык тажатат, ал үйдүн ичиндеги кородо турган жумушту кылбагандыктан же сыртка барып 2 саат иштеп оокат көтөрүп келгендиктен жалкоолонуп отуруп жашоосун атка тарткан эркек. Экинчи эркек чечкинсиз эркек. Чечкиндүү болбогондуктан керек болсо аялынын көз жетип турган нерсени дагы ал эмне чечкиндүүлүк кылып барып ошону мына деп бүтүрүп ала албай калат дагы, бул жакта аял ичинен кайнап отуруп тажайт. Үчүнчүсү бул жоопкерчилиги жок эркек. Ал жоопкерчилиги жоктугунан ал талаалап жүрө берет. Ал достор менен жүрө берет. Ал тоого ташка чыгып жүрө берет, бирок үйдөгү жоопкерчилик болбогондуктан бүгүнкү күндө мына көрүп туруңуздар, Россияга кеткен канча эркектер бар. Жоопкерчилиги жоктон ошол жакта түнү күнү иштейт, бирок бул жактагы аялына, балдарына эмне кылбайт? Жакшы маани берип, алардын кем карчын, алардын камсыздоосун эмне кылбайт? Өз ордуна койбойт. Ал анын жоопкерчилиги эле. Эркектин мойнундагы жоопкерчилик, түздөн түз жоопкерчилик, аялын, бала бакарасын көчө каратпастан, кол сундурбастан башка бирөөгө аларды толук камсыздаш керек. Аялдар тажап бүткөн 4-чү эркек бул жалганчы эркек. Ал канча сөз сүйлөбөсүн, ар биринде сөзсүз бир жалганды кошуп сүйлөгөндүктөн аял ушунчалык аргасын таппай тажап бүткөн болот. Албетте мындан сырткары дагы бир канча тажаткан эркектер бар, а биз сиздерге мына ушул 4 менен бүгүн жетиштүү болуп турабыз.